Теңир муну көрүп каарданып, өз балдары менен кыздарынан баш тартып, мындай деди: "Мен булардан жүзүмдү жашырам. Ошондо булардын арты кандай болорун көрөм. Анткени булар бузулуп бүткөн тукум. Ишенимсиз балдар. Алар мени эч нерсеге жарабаган, жалган кудайлар менен каардантышты. Мен да буларды эл катары эсептелбеген акылсыз адамдар менен капа кылам. Анткени менин каарымдан от чыгып, өлгөндөр жаткан жайдын түбүнө чейин күйгүзүп жатат. Жердин үстүндөгү өсүмдүктөр менен кошо жалмап, тоонун түбүн өрттөп жатат. Аларга мүшкүл түшүрөм, бүт жебелеримди кое берем. Ачкачылыктан арыктап, жугуштуу оорудан кырылып өлүшөт. Жырткыч айвандар менен уулуу жылаандарды жиберем. Алардын сырттагылары кылычтан, үйүндөгү уландары, кыздары, эмчектеги балдары, ак чач баскан каарлары коркунучтан өлүшөт. Мен аларды чачыратып, алардын атын адамдар арасынан өчүрөм деп айткам. Бирок душман аларды мунун баарын Теңир эмес, биздин күчтүү колубуз кылды деп табалап, басынтпаш үчүн мен айтканымды кылган жокмун. Анткени алар акылын жоготкон эл, аларда түшүнүк жок.